Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti жашоодон azayıp başladı, bereket azayıp. Biz emnege oturup oylanbayız. Emnege bereket yok, akça var. Azık ovqat var. Biroq dagı adamlarda aç gözlük. Emne sebepten bereketsizlik yok, жетишпейт. Emne sebepten bereket yok. Oturup oyladık bu. Bizdin kaysıl amaldın sebebinen sünnet joktuktan biz tamak jegende, kiyim kiygende, es alıp uktaganda, үйдөн kirip үйдөн çıkkanda sünnetke ılayık жасап жатабызбы, же sünnetти калтырып жатабызбы? Ошону эмнеге биз байкабайбыз? Жетишпесе biz ойлойбуз, көбүрөөк акча табыш керек ошондо жет. Көбүрөөк акча тапсаң дагы эле жетишпейт. Берекет дегени тапканын кажетиңе толугунан жетсе, ошол берекет да. Эгер сенин кажетиң тапканыңдан көбүрөөк болсо, анда берекетсиздик. Ушул берекетсиздиктин себебин үммөт отуруп, эл отуруп эмнеге ойлонбойбуз? Эмне себептен? Себеп менде, бирок кайсы себеп деп ойлонбойбуз да. Сырапкерчиликтен берекетсиздик болуп жатат деп эмнеге ойлобойбуз? Орунсуз жерге каражат кылуу. Тойлорго орунсуз санабай эле каражат кылгандыктан кажеттерибизге жетпей жатат. Берекетсиздик бул бир суноо. Себеби менин жасаган бир туура эмес иш-аракетимде. Оору көп болуп жатат. Эмне себептен? Аба ырайыны күнөөлөйбүз, мөмө жемиштерди күнөөлөйбүз. Эмнеге өзүбүздү күнөөлөбөйбүз? Менин бир жасаган ката кемчилигимден улам мага ушул сыноо келип жатат деп өзүбүздөн издебейбиз. Себеби ар бир адам өзүн таптаза деп айтат. Ошого Аллах Таала айткан: "Вала тузакку анфусакум", өзүңөрдү өзүңөр апапакай таптазамын дебегиле депчи. Луму анфусакум, өзүңөрдү жемелегиле. Айыпты өзүбүздөн издейли. Адамдын оңолуусу, өнүгүүсү качан башталат? Качан өзүнөн кемчилик издей баштаса. Качан бирөөдөн кемчилик издей баштаса, ошол жерде өнүгүү токтоп турат да. Өсүп, өнүгүү токтоп турган болот. Качан биз бирөөлөрдөн кемчилик издесекчи? Өзүмдөн издеш керек. Менде бир кемчилдик. Бир демгени туура эмес жасады. Ошону оңдосо, болду, кайра кетет.